Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Фейсбуктагы достор жана мени душман санаган хейтерлер. Мен бир нерсе чыгарсам эле Айтикеев катынга окшобой, эркек башың менен анан катынга окшоп ушак айтпай, анан тиги бу дейсиңер. Мен чыгарган ар бир нерсе фактыга таянган үчүн чыгарып атам. Фактысы жок. Одна баба сказала деп бир нерсени чыгарбайм. Ташиевдин аялынын 6 подружкасы алдамчылык беренеси боюнча камакта жатат деп чыгарсам, ушак деп атасыңар. Бир аз чыдап тургула. Фамилия, аты, жөнүн, ким экенин бардыгын жарыялайм. Азыр маалымат күтүп атам. Азыр маалыматты беришет. Кыскача аттарын жөнөтүштү, бирок мен айттым, аттары болбойт, фамилия аттарын, жылдарын, туулган жылдарын кошуп туруп бергиле, бардыгын чогуу жарыялайын деп. Бул Ташиевдин чычкан богу алтын деп анын баскан турганын мындай Кудайдын деңгээлине чыгарып, аны пайгамбардын деңгээлине чыгарып, сыйынып алгандар, ал силердин ички эмоциялык состоянияңар, ал силердин өзүңөрдүн проблемаңар. Болгону мен фактыларды алып чыгып атам. Мен дагы толгон токой фактыларды подтверждениясы болбогон үчүн алып чыга элекмин. Ар бир нерсени мындай факты менен иликтеп, жиликтеп, анан кийин чыгарат. Азыр арыздангандар, жана миллиондоп кускандар, Жалал Абадта кусулгандар, жерин тарттыра бергендер, үйүн тарттыра бергендер иттин кара капталынан. Анан биз чыга албайбыз, ачыкка чыга албайбыз деп дегендерге, анда чыга албасаңар мен силерге жардам бере албайм. Мага интервью беришиңер керек, же болбосо видео тартып жөнөтүшүңөр керек деп ошентип эметип атам да. Анан эми ар кайсы сөздөрдүн баарын айтып атасыңар, эми айта бергиле, ал силердин өзүңөрдүн жеке проблемаңар. Бирок ушул менин эфиримди аңдып отуруп көргөндөр бар, көп, аябай. Анан баарынан таң калганымчы, профилдерин карасаң жакшынакай эле, өңү келбети жакшынакай, апалар, аталар, 51-ci жылкы, 55-ci жылкы, 61-ci жылкы, 60-тан ашып, 70-тен ашып калган ошо небере чөйрөлөрүн карап, ошолорго батасын берип, айланып тегеренип, жакшы сөздөн башканы айтпай турган, батадан башка, тилектен башканы айтпай турган курактагы эле адамдар өлүп калгыр жерге кир, көзүңө кум куюлсун, оозуңа ташты кылсын, анан балан түкүн өлүп кал, житип кал деп каргыш сөздөрүңөр жазып атасыңар. Бирок мындай да, эгерде бул ааламда баары эле каргагандын баары эле ошол каргыш болуп, ошол адамга тие бере турган болсочу, анда бул анда адамдар жарымын, дүйнөнүн жарымы бирин бири каргап, бирин бири боктоп отуруп көмүп салмак. Бирок андай болбойт. Жараткандын фильтри деген нерсе бар. Ошол жараткандын фильтринен өтпөй калган үчүн Ташиевдин арам иштери, былык иштерин бардыгы монтип чыгып, калкып, анан кийин бүгүнкү күндө коомго чыгып атат. Урматтуу достор жана дос эместер, силерге кеңеш, каргай бергиле. Мен мындай незаслуженный каргыштан коркпойм вообще. Анткени мен бирөөнүн ырыскысын тартып алган жокмун, бирөөнүн немесин, бирөөнүн тиги байлыгын уурдап алган жокмун, бирөөнү вымогать эткен жокмун, бирөөдөн взятка алган жокмун. Мен өзүмдүн ишимди кылып жүрөм. Анан тиги эме бул Айтикеев бир жок бирөөдөн акча алып туруп минтип атат, антип атат дегендер. Мен бүгүнкү күндө Америка биякта окууда жүргөндүктөн Америкадагы карыздарым көбөйүп кетти аябай. Ошолорду эптеп бирөө жарымдардан карыз алып, азыр жаап атам. Жакынкы күндөрү барын бүтүрөм дагы, барып иштейм кайра, иштеп туруп, анан кийин ошол карыздарымды жабам. Бирок мен маалымат катары мындай бир үстүртөн болсо дагы айтып коюшум керек да. Ошол жанагы тилеген тилектериңерчи, карма дейм да, эмне эле? Жанагы каргыштарыңар. Силердин ошол каргыштарыңар айланып келип өзүңөргө тиет. Эгерде силер бир адамды негизсиз каргасаңар, Айтикеев ошол
ушакчы же болбосо бул жөн эле жек көрүп атпайсыңарбы? Ошол жек көрүүңөр өзүңөргө айланып келип тиет. Өзүңөргө же бала чакаңарга тийип калышы мүмкүн. Ошон үчүн сөзүңөрдү этияттап сүйлөгүлө. Ал сөзүңөрдөн мен коркпойм дагы, чымын чакканчалык да болбойт, мен деп карап коем. Бирок болгону баягы ошол сөздүн күчү деген нерсе бар. Сөздүн күчү айланып келип туруп адамдын өзүнө тийгенде, терс энергия адамдын өзүнө тийгенде, анда ошол адам оңбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн силерге жаман болуп калбасын деген ниетте гана айтып атам. А так билген сөзүңөрдү жаза бергиле. Деңгээлиңерди көрсөтүп атасыңар. Урматтуу хейтерлер, өзүңөрдүн деңгээлиңерди көрсөтүп атасыңар. Жазган сөзүңөрдү карагылачы айланайын. Оозуңардан боксийдик чыгып атат. Кудай өзү эле кечирсин. Анан мен албетте мен фактыны, көп фактыларды ачыкка чыгарып койдум. Дагы чыгарам алдыда буюрса. Анан ошол жанагындай эмне кылаарын билбей, анан ошол Ташиевди акташ үчүн анан регионалдык бир маселеге байлап, жана башка бир нерселерге, жердешчилик сезимдерге, башка нерселерге байлап туруп, анан кийин ошону тиги бетке кармап атасыңар, элди бөлүп атасың депчи. Мен каерди бөлүп атам? Эмне тиги мына жактыктарды талкалап салды деп айтып атамбы же эмне кылып атам? Мени мурдатан бери жанымда жүргөндөр жакшы билет. Мен мындай жердешчилик маселеге кандай карай турганымды жакшы билишет да. Анан уурунун коррупционердин мекени болбойт. Шылуундардын, мошенниктердин мекени болбойт. Ошол жанагы Нургүл Ташиева дегендин, Нургүл Ташиева экен өзү, мындай Айгүл деп коюшат экен. Эмнеге андай кылып атын өзгөртүп алган? Же балким ошентип атап койшобу, билбейм ал жагын. Бирок ошонун 6 подружкасы учурда ГСУда камалып жатат. Бардыгы ошол жанагы мындай эмне деп коет? Мен чечип берем, баланча жерди алып берем, же баланча маселени чечип берем деп ар кимден акча алып, анан ошолор заявление жазып, маселелерин чечпей анан камалып жатат. Ошолор бүгүнкү күндө камалып жатат да. Азыр фамилия атын тактап, андан кийин мен алардын аты жөндөрүн да жарыялайм. Себеби мошенниктер менен мошенницаларды эл билиш керек, жакшы билиш керек да. Анан дагы бир топ мошенничестволор боюнча бардыгын ачык жарыялайм. Жанагы Ташиевдин колунан неме баласын, Тимурлан деген баласын дөңгөлөк урдаган үчүн кесип салган, то есть дөңгөлөк урдаган үчүн баягы тергеген неме, то есть кармаган опер бала кийин Первомайскийде 23-жылы зам по оперативной части болуп иштеп аткан жерден, ошол жерден подставить этип туруп, шеф, бул баягы сиздин балаңызды камаган бала деп туруп, ошолбу, давай чапкыла деп туруп, чаптырып камап жүргөн факты бар. Ал бала азыр сот инстанцияларында ары бери документтерин, немелерин көтөрүп чуркап жүргөндүктөн мен эми келечекте дейт, Адлет Байкай дейт, мен келечекте опер болуп дагы иштешим керек дейт. Опер болуп иштеш үчүн мен элге таанылбашым керек дейт. Анан бирок окуянын жалпы ситуациясын, сутун түшүндүрүп берди да. Ал жөнүндө дагы өзүнчө эфир кылам. Анан кийин Таластагы кече бирөө Анарбайбы бирөө деген Таластан бирөө кыйкырып чыгыптыр. Кыйкырып чыгып Айткеев деген жалган айтып атат. Анан кийин тиги эме акчалап алып туруп, анан ар кимдин кызыкчылыгын коргоп атат. Анан тиги бу деп бирөө чыгыптыр. Мен ага эртең бир жакын күндөрү Таласка барам дагы, бүт фактылардын баарын териштирем. Кайсыл жерден эмнелер кыйылган, кайсы документтин негизинде кыйылган, ким кыйдырган, кимдин күнөөсү бар, кимдин күнөөсү жок, баарын иликтейбиз жеринде. Маалыматтардын баарын сурап туруп, ошол кыйылган жерлерин дагы, анан кийин тиги экология, то есть Токой Чарбада өсүп аткан питомниктеги дарактарын дагы баардыгын тартып туруп, анан чыгарабыз. Мен айтайын дегеним, Таластагы окуя боюнча 400 канча даракта кыйдырган үчүн адамды жөн эле апарып туруп камабаш керек. 2 миллион канча деп ушерп деп туруп тиги доо коюптур. Тергөө комитети, то есть менен ГКНБнын тергөөчүлөрү. Ошол акча үчүн, 2 миллион үчүн апарып туруп адамды мындай эркиндигинен ажыратып турган маселе эмес да бул. Даже ошол күнөөлүү болуп мыйзам чегинде далилденген күндө дагы ал
ал жака апарып туруп камап туруп 80-деги апасынын үйүндө чыркаратып ыйлатып туруп анан кийин апарып туруп камап сала турган маселе эмес. Анан кийин жанагы бирөө кыйкырып атат, Сариев исламга жактап атат тиги деп. Сариев ислам менин досум болот, ошон үчүн жактап атам. Каяктагы акча? Сариев исламдын үйүнө барып көрсөңөр, Актөбө айыл өкмөтүндөгү айылындагы үйүнө барып көрсөңөр түшүнөсүңөр ал кандай бала экенин, кандай жашоо. Тиги бирөөгө взятка берип, акча берип тиги маселени чечтире турган адамдын үйү андай болбойт. Аны да барып тартып көрсөтөм. Ар бириңерге по полочкам жооп берем. Анан ошол киши менин акча алганымды далилдеп бербесе, мен да аны менен да соттошом. Оозумда далилим, фактыларым көп болгон үчүн айтып атам. Ошол эле иш боюнча камалган жанагы Бакай Атанын мурдагы акими, аты жөнүн унутуп атам азыр. Экология боюнча башкармалыктын башчысы болуп иштептир. Ошол башкармалыктын башчысы болуп турган кезде Бешташ коругундагы маралдардын чөбүн, то есть жанагы Бешташ коругундагы чөптү маралдарга жегизип салган деп туруп ошол жерден 23 миллион сом ушерп коюп атат тиги экс акимге. Өзүңөр элестетсеңер, эмне деген акмакчылык? Ушуга окшогон ушунун баары эмнеден чыгып атат? Ташиев жанагы ген прокуратура тиги прокуратура катуу кетип атат. Силер болсо эмне алардан кем калбашыңар керек, эмне начар иштеп атасыңар деп социалисттик мелдеш жарыялаган үчүн илгери баягы колхоздор социалисттик мелдеш деп койчу эле го, баягы жарышып мекемелердин баардыгы биринен бири ашып баягы социалисттик мелдеш кылып анын арасынан бир баатырларды чыгарчы, ушундай бир орден медальдарды алышчу. Ошол сыяктуу кылып булар дагы тиги шефтерге жагыныш үчүн айла жок ушундай иштерди токуганга аргасыз болуп атат да. Ошонун баардыгын жанагы токмогу күчтүү болсо кийиз казык жерге кирет болуп, үстү жактагы чоңдордун указаниясын аткарабыз деп, астын жактагы жанагы тергөөчүлөр жана башкалар ушундай иштерди токуп, анан кийин кылмыш ишин ачканга аргасыз болуп атат. Мен ошон үчүн ал иш боюнча дагы барып туруп жеринде териштирем. Баарын териштирип, ордоруна коюп туруп, чукучу жерин чукуп туруп, бетине койчулардын баарын коюп, айрым так эместиктерди тактап туруп, могу жерде мен туура эмес айтып коюп турмун, могу жерде мындай экен деп туруп тактап туруп, анан кийин кетем мен. Анан кийин тиги унчукпай койсо, мен көптөн бери тиги бир аз ооруп жүрдүм. Эмем гайморитим кармап. Ошондон пайдаланып анан азыр тиги ар кимиси ар кайсысын жазып эметип атышат, шуулдатып атышат. Ошондой достор, фактылар аябай көп. Просто практически мындай физически не успеваю да азыр. Анан алар хейтерлердин бир эле немеси ошол тиги менин кебете кечки бир маслаат, анан кийин кебетеси жакпайт, түрү суук, анан тигинде мындай деп мен тиги эмне мен түрүмдү жакшы кылып эмне мага тиет белеңер же эмне максатта эметесиңер? Адамдын кебетесин менин ишиңер канча силердин? Кандай Кудай кандай кебете берсе, ошондой кебетем бар мен. Анан ошондой хейтерлер, ошондой бир болбогон нерсе майда чүйдөлөргө асылып, каргап шилеп, өздөрүнүн деңгээлин көрсөтөт. Мен силерге дагы бир жолу айтам, Ташиевдин сторонниктери, силер ошентип хейтер, ошондой жанандай бир ыплас сөздөрүңөр менен, жалааларыңар менен, бир куру дооматтарыңар менен, каргыштарыңар менен силер өзүңөрдүн деңгээлиңерди көтөрбөйсүңөр. Силер менин алдында өзүңөрдүн деңгээлиңерди плинтустан төмөн түшүрүп атасыңар. Эгерде жакшы билсеңер. Ошо фактыңар болсо алып чыккыла, болбосо зачем башыңарды оорутасыңар? Неге негатив кылып, неге башыңарды оорутуп өзүңөрдүн башыңарга өзүңөр проблема кылып атасыңар? Мен түшүнбөй атам да. Факты болсо факты менен айткыла. Ошол достор, кыскача түшүндүрүп мындай бир айтып койбосом, анан сен сатылып кеттиңби, антип кеттиңби, минтип кеттиңби, анан эфир болбой калды дегендерге жок, ушундай. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.